Урматтуу туугандар, Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Кыргыз жергебизге дагы ушундай жакшы бир жеңиш менен келген, жакшы инсандарды дагы студияга чакырдык, тааныштыралы. Ак Шола балдар хорунун Кенже тобунун жетекчиси Салтанат Шабданалиева. Жана дагы Касиет. Бүгүн бизде доктор эже Айнель жана Эмир. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Куш келипсиздер. Көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Ушу жакында эле Санкт-Петербургка барып келдиңиздер деп уктук. Ошол тууралуу айтып бериңиздерчи. Биз ушул жаз айында Санкт-Петербург шаарына чакырып алдык. Ал жерде музыкальный мир деген конкурс сынак өтөт экен, вокал боюнча да, ыр жаатында. Анан биз ошо эки топ менен, орто топ жана кенже топ менен ошо Санкт-Петербург шаарына чакырып алып, жолдомо алып ошол жакка барып келдик. 4-6 жаш 18 бала жана 7-10 жаш 20 бала, анан дагы чоңураак эжекелер, байкелер менен болуп, жалпы жонубуздан 50 адам ошо Санкт-Петербург шаарына конкурска барып келдик да, вокалдык конкурска. Канчанчы орунга? Ал жерден биздин ошо кенже топ, 4-6 жаш болгон кенже тобубуз 3-орун болду. Ал эми орто тобубуз Атайын мыкты хор коллективи деген сыйлыкка ээ болду. Конкурстун өзгөчөлүгүн айтып өтсөм, ал жерде вокалдык конкурс болгону менен негедир биз ошо көп конкурстарга, фестивалдарга барып атпайбызбы? Хор коллективдер абдан аз да, жокко эсе десем болот да. Бул жерде да ошондой болду. Вокалдык дуэт, трио, соло, эстрадалык соло, дуэт, триолор болду. Ал эми мындай чоң жамааттан биз эле болдук да, хор коллективдеринен топ менен чыкканда. Балким бул азыркы экономикалык шартка байланыштуу, балким хорду мындай көркөм же болбосо ушундай бир көркөм хор бул мындай бир кооз же ошол зрелищный экенин бардыгы көбү билбей атат да, ошол себептенби деп ойлойм да. Анткени биздин ошол аны сиздер далилдеп келдиңиз. Ооба, аны биз сөзсүз далилдеп келдик. Биринчи орунду деле берип койсо болмок экен, негизи ушунча жамаат катышып атса биринчи болот. Билесиздерби, биз өзүбүздүн ичибизде ошо биринчи орун алгандай эле болдук. Анткени биздин балдар орус элleri Лапти деген ырдырдашты, жана кыргыз доктор эже Жакшыкен деген Турдубек Чокиевдин, Сулайман Рыспаевдин сөзүнө жазылган ырдырдадык да. Анан Лапти деген ырда, Лапти бул орустардын бут кийим эмеспи, аны ал тургай орус калкы өзү унутуп койгон да, ошо Лапти дегенин ошол чыгарма бар экенин, жана ошондой орустун улуттук бут кийими бар экенин өздөрү унутуп коюшкан экен да. Анан биз ырдаганда жюри бизге чейин мындай соло, дуэттер ырдалып жатты да, мындай бир аз чарчагандай болуп отурушту эле да. Биздин Лапти группабыз чыкканда, тобубуз чыкканда кичинеден телефондорун алышып, 4 жюри тең биздин ырдап бүткүчөктү телефондору менен бизди видеого тартып, акырында кол чабып да жиберишти да. Негизи шарт боюнча жюри өзүнүн оюн билдиргенге болбойт да, туурабы? Анан алар ошо өздөрүнүн бизге болгон симпатиясын, эмоциясын байкап койду да. Жакшы. Балдар менен сүйлөшөлү. Касиет, сен доктор эжени аткардың. Кандай? Питер жактыбы сага? Эмнеси жакты? Мага пушки жакты. Сен доктор эже болуп аткардың, Чоңойгондо доктор болосуңбу? Ооба. Заматсыз болуңуз. Айнель, сага жактыбы Питер? Айтып берчи, Айнелге аябай жакты. Көптөгөн балдар менен тааныштыңбы? Ооба. Досторду күттүңбү? Көп балдар менен дос болдуңбу? Ооба. Кайсы жерге бардың, кана айтып берсең, Айнель? Мен Айнель 4 жаштамын. Кайсы жакка бардың? Тааныштабыз. Кайсыл жакка бардыңар? Айта кой. Санкт-Петербургтан? Санкт-Петербургтан доктор эже Лаптини ыйдадык. Сен барып ырдадың, Элме таш койдук. Элме таш жылтырайт кен алтын кен. Анан? Дагы айка бардың? Айка бардың барыптың да дагы, жана? Жакты, ал жакта сага. Самолетко түшүп бардың, Ооба. Самолетко түшкөн жактыбы? Ооба. Эмнеси жакты? Корккон жоксуңбу? Бийик экен, Жок.
Дагы метрого түшкөн метрдесин. Медаяға түштік, медая жейді да қатты жейді. Қорқан жоқмын. Корккон жок. Азамат. Мирчик, сен дагы айтып берчи, катуу айтып бере калчы кана. Жактыбы сага Питер? Ооба. Кандай жерлерди көрүп келдиң? Каяка бардың? Кандай гостиницада жашадың айтып берсең да? Біз қос гостиницада жашадық. Терезесінен біз көпірені көрдік. Кайсыл көпүрөнү көрдүңүздөр? Нева дарыясынын көпүрөлөрүн көрдүк, Анан бир жолу не болду эле? Түн ичинде. Бір жолы түншінде ұқтабай мосты көрдік. Мост не болду эле? Мост ақырындан ашылған. Анан эмнеге ачылат экен? Эмнеге? Мост эмнеге ачылат экен? Чоң пароходдор үстүндө, Чоң пароходдор өтүндө. Пароходду да көрүп келдиң, демек? Жакты. Ал жактагы ойнош жакшы экен, баягы сахнасы жактыбы сага? Ооба. Балдар канча көп балдар катыштыбы? Достоштуңбу ушулар менен? Ооба. Бирок көп эле чоң байкелер эжелер экен да. Демек булар эң кенже болгон биздин ушулар жаш турбайбы? курагыбызда биз эң кенже балдар болдук. Азаматсыңар балдар. Анда Канча өлкөдөн катышты? 12 өлкөдөн деп расмий түрдө айтышты. Орусиядан, Белоруссиядан, Эстониядан, Казакстандан биз көргөндөр ошолор болду. 12 өлкөдөн деп айтышты да, ошол конкурска катышкандар. Жакшы, азыр болсо бул конкурс тууралуу жыйынтыктай туралы. Мурда ошо концерт койдуңуздар. Февраль айында болуш керек, мен жаңылбасам, Анан кийин аябай сонун болду, аябай элдин катышуусу жакшы болду, аябай жакшы көрдүк. Анан кийин баягы элдер дагы баргысы келип калгандарын байкадык да. Эмки концертти качан коесуздар? Эми биз буйруса жакындагы пландарыбыз мындай. Июнь айында Алтын уя спектаклибизди улантмакчыбыз. Бул жылдын эсебинен 2 жолу спектакль койдук. 3-чү жолкусун быйылкы Алтын уя спектаклибизди юбилейлик, мааракелик деп белгилеген жатабыз. 5 жылдык. Конкурска боюнча Алтын уя. Андан тышкары хор концертин беребиз. Жандуу үн менен 20-июндарга чамалап атабыз. Анан ошол Сейтек балдар борбору уюштурган фестиваль Чыгыштын балдары достошот деген фестивалга дагы биз жолдомо алып кубанып турабыз. Буйруса 27-июндан баштап 2-июлга чейин ошо биздин эле Кыргыз чергесинде Ысык көлдүн жээгинде өтө турган фестивалга, эл аралык фестивалга катышмакчыбыз. жакшы. Буюрса биз Концерт болсо бизди чакырып койгула, Мир, Айнел, Касиет, биз барабыз, Рахмат. Чоң рахмат, анда таңертеңде келип ушундай жагымдуу, сонун маек куруп бердиңиздер, ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым чыгармачылыктын бийиктигин багынтып жүрө бериңиздер. Силерге рахмат келип бергениңерге. Рахмат. Рахмат. Чоң рахмат.